alın. Hürmetli kurbanlar. Birinciden assalamu aleykum. Buna uşul жерде Kadamjay rayonu жалгыз эле Майдан айыл эмес, бүтүндөй район. Кече ушул Майдан айылынын тургундарынын атынан Facebook'ka жазып, WhatsApp'ка жазып, Адахан Мадумаров келип бериңиз, элдин атынан сурап атабыз дегенден мен эртең менен учуп, мына азыр көрүп атасыздар, бир 10-15 мүнөт башта келдим. Сиздердин чакырууңуздар боюнча мына Шамбе сайдагы маселе жалгыз биздин Кадамжайдын эмес, бүтүндөй Кыргызстандын маселеси бул. Biz Kırgız möngülörünün jarılışına makul emesiz. Biz Kırgız kem baylıklarının dolanıp geçişine makul emesiz. Biz eldin fikirin, eldin ünün basıp çağıp birliktin kağlaganın jasaganına makul emesiz. Biz makul emesiz muamday turmuşka. Oşonduktan, hurmatlı turganlar, mına жерделер токтоп kalbayt. Ama Kılay buyursa, basma söz karacatlar arkalı, biz bütünдөй dünyaga jar salabыз, Kıday buyursa. 2 февралда Кадамжай районунун миңдеген тургундары Майдан айылына чогулуп, Шамбесай алтын кенинин иштетүүгө каршылыгын билдирген. Жергиликтүү калк кен Майдан айылына жана 100 миңдеген адам суу ичкен, дыйканчылык, багбанчылыкка суу алган Исфайран дарыясынын 300-500 метр жакындыгы экологиялык катастрофага алып келет деп коркот. Ал эми экономикалык жагына келгенде Шамбесай алтын кенинде Кыргызстандын 1% үлүшү жок. Кытай компаниясы жергиликтүү калкка жумуш беребиз, 5 жыл иштеткендигибиз үчүн айыл өкмөткө 40 миллион сом төлөйбүз деп жатат. Шамбесайда бери дегенде 15 тонна, ары дегенде 40 тонна алтын бар экени расмий органдар тарабынан билдирилген. 15 тонна алтын 40 миллиард сомдун тегереги болот. Мына ушул 40 миллиард сомдон 40 миллион сом беребиз деген эмне деген шылдың, эмне деген маскара. Бирок ага карабай жергиликтүү жана борбордук бийлик кенди ачууга көп талба сурду, дагы да уруп жатат. Калктын жапырт жана кескин каршылыгы гана аларды токтотууда. Кендерди караган өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети Шамбесай алтын кенин казуу көздөгөн компаниянын ишин 2019 жылга чейин токтотуу чечимин 5 мартта чыгарды.